Assalamu alaikum, urmattуу Kur'an үйрөнүүчүлөрү жана Kur'an сүйүүчүлөрү. Ош мамлекеттик университети Эйман гимназиясы тарабынан уюштурулган Kur'an окууну үйрөнөбүз аттуу курсубузга кош келипсиздер. Даярдаган Бакирова Гүлшан. Урматтуу Kur'an үйрөнүүчүлөрү, биз бүгүнкү сабагыбызда Фатха деген харекени өтөбүз. Айтып өткөнүбүздөй, Kur'an тамгалары же болбосо араб тамгалары 28 тамгадан турат дегенбиз. 28 тамганын баары үнсүз тамгалар. Ал эми үнсүз тамгаларды кошуп бириктирип окуу үчүн 3 хареке бар деп айтканбыз. Бул 3 хареке Фатха, Дамма, Касра деп аталат. Алардын ичинен Фатха деген харекени биз бүгүнкү сабагыбызда өтөбүз. Бул хареке дегенде үндүү тыбыш деп түшүнсөк болот. Фатха белгиси, аракети тамганын үстүнө коюлат жана ошол тамгадан а тыбышы келип чыгат. Төмөндөгү тамгаларды алгач бир-бирден, кийинчерээк болсо 5-5тен ритмге салып окуңуз. Урматтуу Kur'an үйрөнүүчүлөрү, демек бул тамгаларды мен сиздерге азыр ушул тамгалар менен Фатха белгисинин кандай окулушун окуп беремин. Ал эми сиздер өзүңүздөр мен айтып өткөндөн кийин кайрадан 5-5тен айтып өтсөңүздөр үйрөнүүңүздөр үчүн оңой болот. Фатха белгиси ичке тамгаларга келген учурда а тыбышын берет. Ал эми жоон тамгаларда болсо о. Тактап айтканда, ичке тамгаларда а жана тамгасынын ортосунда бир тыбыш чыгат. Ал эми жоон тамгаларда а жана о тамгасынын ортосунда бир тыбыш чыгат. Андай эмесе, жакшы көңүл буруп угуп туруңуздар. Мен сиздерге бир катар окуп беремин. Ал эми сиздер кайра-кайра кайталап өзүңүздөр окуйсуздар. Биринчи тамга алиф тамгасы менен келгенде болуп окулат. Андан кийин ба, та, са, жа, ха, да, за, за, са, ша, а, фа, ка, ла, ма, на, ха, ва, я. Ал эми жоон тамгаларда болсо а жана о тамгасынын ортосунда бир тыбыш чыгат дедик. Дагы бир эскертип кетүүчү нерсе, ра тамгасы чындыгында толугу менен ичке тамгаларга дагы, толугу менен жоон тамгаларга да кошулбайт. Себеби ра тамгасы фатхалуу жана даммалуу болгон учурда жоон айтылат, ал эми касралуу болгон учурда ичке айтылат. Бүгүнкү сабагыбызда Фатха темасын өткөндүгүбүздөн Фатха тыбышында жоон айтылгандыктан жоон тамгалары арасында карайбыз. Ха, ра, га, ка, са, ва, та, ва. Эми ушул эле Фатха аракетин же болбосо харекесин биз сөздөрдө кандай окулушун карап көрөлү. Мен бул сөздөрдү дагы урматтуу Kur'an үйрөнүүчүлөрү бир катардан окуп беремин. Ал эми сиздер кайра-кайра 5тен 10дон жолу өзүңүздөр окуйсуздар. Амара, саала, ثمر بعث نبذ
وهب سكت بدأ فتح ترك ختم عدد فتح ترك ختم عدد جعل مثل رفث حذر شجر عبد خلق أحد دخل رجع شرح وجه فرض عبس بلغ زعم صدق هلك لعن غضب بطش ضرب حضر عرض طبع نكص خلط ظهر مكر غلظ عشر كفر فطر قدم سقر جرم بطن منع مثل نظر فصل وأخذ وجمع ففسق فصرف ونفخ فحشر ظلمك فسجد لذهب فوقع فخلف لجعل فغفر فنظر سألك لبرز فخرج فهزم وكفر عقبة فعدلك ووجدك جعل لك. Мына ушинтип, урматтуу Кур'ан үйрөнүүчүлөрү, биз бүгүнкү сабагыбызда фатха харекесин өттүк. Фатха харекесин алгач тамгаларда кандай окулушун окуп көрдүк, андан кийин сөздөр менен окуп көрдүк.
Бул сабагыбызда мен сиздерге ар бир сөздү бирден окуп бердим. Ал эми сиздер ар бир сөздү 5тен 10дон окуңуздар. Андай эмесе кийинки сабагыбызга чейин сак саламатта туруңуздар.